New TV шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз конокко ырчы, актер, спорт жаатындагы мырза айымдарды эмес, теле жылдыздарын чакырууну туура көрдүк. Бүгүн теле алып баруучу барыңыздарга белгилүү сымбаттуу жигит Сагын Эргешов. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кайсыл жактан келатасыз? Азыр эфирден келип атам. Мынакей, биз эфирден эле чыгарып эле өзүбүзгө сиздер үчүн алып келдик. Андыктан биз барыңыздарга жана Сагын Эргешовго оюндун шартын түшүндүрөлү. Менде 33 суроо бар, сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жеңип кетсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярбыз. Анда биз да даярбыз. Баштадык. Алып баруучу болуу менен мен Келечегимди түттөйм. түз эфирдеги мен кетирген эң чоң кемчилик Ашыкча эмоцияларды колдонуу. мени ойго салган суроо Качан үйлөнөм? качан үй бүлө курасың дегендерге Жакында эмес. менин жашоомо чоң сабак болгон китеп Сынган кылыч. биринчи кезекте мен үчүн Ден соолук. мен туура 15 жылдан кийин Үлгүлүү ата болом. Кыргызстан мен үчүн Мекеним, жашоом, сүйүүм. кийинкиси суроолор Сагын Эргешов эмес, атыңыз башкача болгондо кандай болмок? Мен сагындырып келген бала болгон үчүн Сагын деген ат өзүмө жагат. Журналист жеке жашоосун көп ойлонбойт, буга кошуласызбы? Жок, кошулбойм. Шоу бизнес чөйрөсүндөгү айымга баш кошуу оюңузда барбы? Нике кайыптайт, аны саарындай балким. Кайсыл ат чөп жебейт? Шахматтагы Туура. Бул жашоодо эмне таттуу? жан таттуу. Уйкуда таттуу. Канча саат уктайсыз? Ден соолук бир калыпта болуш үчүн 8 саат укташ керек. Сиздин эң жаман деген сапатыңыз? Жалкоомун. Көп колдонгон шылтооңуз? Тыгында калып калдым. Профтада. Кийинкиси тил жабыл деген суроолор: каткыруу же жылмаюу? Жылмаюу, Билдирүү же чалуу? чалуу, Кыш же жай? жай, Чечкиндүүлүк же чынчыл? кечкиндүүлүк, Биринчи балалуу же кыздуу болгуңуз келет? эркек, Тест татым же ашкана? албетте ашкана, 7 саны же 11 саны? 7 саны, Кыялдануу же план коюу? план бою. Кийинкиси мектеп суроолор: Эгон Эрвин Киш деген ким болгон? Билбейт экенмин. Бул журналист болгон. Белгилүү журналист Иван Ургант кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? 1970 так маалымат. 1978 жылы журналист Усупов Станбек кайсыл жердин кулуну? Ысык көлү, Бул жетөгүз. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри ким? Ерлан Абдылдаев, Туура. 8 көбөйтүү 7. 56, Туура. Кыргызстандын канча облусу бар? 7. Туура. Сураган уят эмес, улаңыз. Албетте уурдаган уят, Бир карын майды бир. кумалак чиртет. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Сагын. Сиз 3 мүнөт ичинде эмес, токтотолу 2 мүнөт 19 секундта жооп бердиңиз. Демек сиз уттуңуз. Утам деп ойлодуңуз беле? Биринчи чындыгында ойлогон эмесмин, бирок суроолор мага албетте жакты. Жеңгениме сүйүнүп турам. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, баары бир теле алып баруучу сөзгө чечен келет деген бул чындыгында туура экен. Ал эми бүгүнкү бизден келген коногубуз. Билесизби мурунку конок кандай тапшырма калтырган? Жок, билбейм. Билбейсиз? Анда биз алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы тилекке каршы мен аткарам. Мен бул бияка бизде конокко мырза келе турган болсо, мен ага физически кылып 100 килограмм штанга менен отуруп 12 жолу 3 подход отуруп турушун сурайм. Ал эгерде айым болуп калсачы? Айым болуп калса, айымдардын баардыгы эле билеген жакшы көрөт, жакшы бир музыкага кыргыз биин билеп берсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз тапшырманы көрдүк, ал эми аткарууга даярбыз. Мен азыр билеп берем. Кимдерге десеңиздер, бүгүнкү эс алып ушундай сонун аба ырайында эс алып отурган мынакей айымдарга. Айымдарга билеп ойла. Бирок эми айымдар экен, сиз билеп баштабайсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандай эс алып атасыздар? Жакшыбы? Манайыңыздар бир аз жакшы эмес экен. Мен билеп бербейм, эгерде жакшы билейсиң десеңиздер, анда мен эртең муну филармонияга чыгып билемекмин да. Текшерип көрүңүздөр.
Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, мен тапшырманы аткардым. Ушунчалык оор экен, себеби алыстан көрсөң билинбегени менен тапшырма аткаруу ушунчалык кыйын экен. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Дал ушул азыр филармониянын айланасында тургандыктан филармонияны бир круг айлансын. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай оор тапшырма калды. Анда биз теле көрүүчүлөр менен коштошолу, сизге эркин микрофон болсун. Урматтуу кыргыз калкым, ар убакта үй бүлөңүздөрдө тынчтык, жакшылык болсун, сиздерде жакшылыктар жандап, жаныңыздардан адашпай ар убакта коштоп жүрсүн. Баарыбызга бекем ден соолук, ошону менен биргеликте сиздерге чыгармачылык ийгилик. Ар убакта ушул 3 мүнөттө 33 суроо рубрикасындай жашоо кыска экен. Андыктан бири-бирибизди сыйлап, жакшы күндөрдө ортоктош болуп өтөлү. Урматым менен мен Сагын Эркешев. Мынакей ушундай сонун сөздөрдөн кийин биз кантип сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүлөрдө, кийинки кызыктуу коноктор менен жакшы сонун оюндарда амандашканча сак саламатта калыңыздар.